Азыр бул жерден чыкканыңыздардан кийин ГАИ кызматкерлери китепчелер таратат, ошону кошо ала кетиңиздер. Сиздерден сураныч, бүгүнкү күндө мамлекетибизде жанагы авария, жол кырсыгы деген өтө көбөйүп баратат. Biz Cuma bayanlarında koşup aytıp durabız. Muhtar aka, assalomu alaykum. Aytib baraka olsun. Bizde mına jol Kırgız Respublikası İçki İşler Ministrliğinin жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармаларынан демилгеси менен жолуна Кыргызстан алдын алуу максатында элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана мынакей жол белгилери деген атайын китепчелер ушу башкы башкармалыктын демилгеси менен ушундай китепчелер чыгарылып элдерге таркатылып атат да, жол белгилерин билип алыш үчүн жана жол кырсыктарын алдын алуу максатында да ушу китептерге көңүл буруп баарыңыздар машина айдайсыздар, адам өмүрү аманат, жол кырсыктарын алдын алуу максатында ошо китептерди силерди окуп, көңүл буруп, берде баардык жол белгилери камтылган. Окуп, даярданып, өзүңүздөргө күнүгө жанагы тренировка сыяктуу кылып, бир көз жүгүрүп койсоңуздар, аябай эң сонун неме да. Эң сонун китеп. Кайталоодо. Кайсыздар марек болсун, жума. Марек болсун. Бизде Кыргыз Республикасынын иштер министрлигинин жол кыймылын коопсуздугун башкы башкармаларынын демилгеси менен атайын жолуна Кыргызстандын алдын алуу максатында элдерге түшүндүрүү жеткирүү максатында ушундай жол белгилери, китептери чыгарып элдерге таркатып атат. Берде бул китептин ичинде бардык жол белгилери камтылган. Урматтуу биздин район аким башчысы мынакей китептерди жол белгилери. Рахмат. Сонун болгон турбайбы? Болду, буну биз элдерге түшүндүрүп, айыл өкмөттөргө дагы берип, Кудай кааласа, бар жогунда түшүндүрмө иштерин жүргүзөбүз. Сиздерге да рахмат ушунча келип. Мына бүгүн ыйык айт майрамында өзүңүздөрдүн убактыңыздарды бөлүп, бүгүндан жерде миңдеген адамдар келди. Ошолорго дагы түшүндүрмө берип атасыздар. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Главный ушу мамлекетибизде кырсык болбосун. Адамдар şu жол коопсуздугун көңүлгө алып, китеп менен таанышып, абайлап айдоого бүгүн имам катибибиз дагы чакырды элдин баарын. Биз дагы айыл өкмөттөргө, айыл башчылардан баштап баарына жеткизген аракетин жасайбыз. Майрамыңар менен. Рахмат.